Жалпы нарын эл ушундай адамдарбыз. Маңыроо, көп нерсеге маани бербеген, көп нерсеге тоскоол кылбаган, жакшы өсүүбүз менен өсүүбүз жашаган бир тоолуктарданбыз. Ошо Самаков Карганбек байкебиз, алтындагы байкебиз жакшынакы эмгек кылып, кыргыз элине көп эл жасабаганды жасады эле. Анан ошол байкебизге 19 жыл берип атат дегенден биз да кызанып могу жалпы айылдын тургунубуз ушу чогулуп турабыз бул жерде. Жүзүбүз жаргылы монту эле кой бергиле чыгаргыла деп эле чыгышыбыз керек. Эч уяты жок. Биз деген сыймыктан чыгышыбыз керек. Сыймык менен монту жаркылдап жайнап күлүп туруп чыгышыбыз керек. Давай чыгаргыла, куткаргыла деп эле. Жеңилдетип эмне ушунчалык бересиңер? Бул эмне киши өлтүргүч беле, жемне эмне криминал беле Кудай урматыбы? Кыргызстанды талап атат криминалдар, жеп атат, басып атат канаалар кармалганы. Ошентип чыганы акылдашалы кеңешели алдыңа кетейиндер мынакей. Мындай Карганбекте жасаган эмгек жок. Мындай баалагылачы ким жасады мындай эмгек? Мореке Манастын 3 жыл деген Кытайдан алып келип Тетияга апарган канча эмгек? Амитип коюшат араптар деп. Араптарды тартып келген ким? Кана ким тартып келди? Кайсы чоң тартып келип жардам берди? Кана ким? Ошону алып келген ким? Ошону тартып келген, чыгырып келген ким? Мисалы мына карапайым сөз менен айтканда. Карганбек Самаковга аябай ичибиз ооруп турат. 19 жыл деген эмне деген? Жок. Биздин уулубуз же губернатор болгон жок, же президент болгон жок, же премьер-министр болгон жок. Кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, элине карата тиги ок аткан жок. Ал колундан келишинче эли жери үчүн, ушул биздин айылыбыз үчүн, нарын жергеси үчүн, ал гана эмес кыргыз калкы үчүн кандай чоң адам жаса, эр жигит жасабаган эң сонун иштерди жасады. Манасты эле мына ЮНЕСКОго киргизип атат. Момундай эл аралык уюмдарга бизди кыргыз элин таанытып атат. Ой, ушул сел каптап атканда алыбызды эч ким сурай элек деп ушу көпүрөлөрүбүзгө акча берип, балдарыбызга моундай садикти жабдып берип, мектептин чатырын куруп берип, андан сырткары компьютер менен жабдып, ушул эр азаматтык ишин жасап атат. Самаков кылганыбыз көптөгөн элибизге, журтубузга, болгон кыргыз мамлекетинин баарына көптөгөн жумуштарды кылды. ЮНЕСКО боюнча эле Манас эпосун алып келди мына ошол. Ошол 2 жылдан бери мондай кымгыт болуп аткан ЮНЕСКО боюнча кана иш жүргөн азыр. Эчтеке боло элек да. Туура. Ошого чейин кандайларды кылып атты эле. Мына ал токтоду жөн. Ушул жагынан дагы бийлик өкмөттүккө таразалап тиги баалап койсо болмокта. Жакшылыктарды мектебибизге болобу, айылга болгон айылдардын баарына, Нарын областынын айылдарынын канча деген операцияларды кылып, көптөгөн жардамдарды кылды. Жана башка көптөгөн жумуштарын кылды. Эми жеке эле ал эмес, мына мамлекетибизге дагы жанагындай көптөгөн жумуштарды кылды ушул жагы. Силер өзүңөр аябай сыймыктанышыңар керек. Ушул биздин айылдан чыккан ушундай аябай биздин желегибизди желбиретип, ушу Кыргызстандан желеген чет мамлекетке желбиреткен ушундай жаш адам чыккан деп сыймыктанышыңар керек. Ушул кишини акыйкаттык менен жана актык менен чечип берсе деп ойлойбуз. Бул кишинин жазагандарычы эми айтып отурса чексиз, аябай чексиз да. Мен да ушу Баркыжовко Дамира Батыр энеми, мен дагы 8 баланын энесимин. Эми эмне дейсиз, биз дагы ушу чындык үчүн чыркырап баарыбыз тең бул жерде турабыз. Кудай буйрса, эртеңки күнү чечилсе, эртең токтойбуз. Саат 12'de чечилсе, 12:30'da токтойбуз. Кудай буйрса ушунун акыйкатына чыкмайын. Качан биз ушу баштаган ишибизди аягына жеткирмейин. Биз баарыбыз бир добуштан барбызбы? Барбыз.